Каржы министрлиги Кыргызстанда абанын сапатын жакшыртуу долбоорун ишке киргизди. Муну менен калкты экологиялык таза жылытууга өткөрүү аркылуу абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттарды арылтууну көздөшөт. Ага ылайык калкка төмөн пайыз менен насыя берүү жоболору бекитилген. Бул Бишкек жана ага жакын райондордун тургундарына үйлөрүн заманбап жылытуу системалары менен жабдууга шарт түзүп берет. Долбоордун суммасы 50 миллион АКШ доллары түзөт. Каржы министрлигинин компоненти 31,8 миллион АКШ доллары түзөт. Бул сумма ушу экологиялык таза технологияларга орнотуу, сатып алуу максаттарына каралган да. Бенефициарлар болсо бул Бишкек шаарынын тургундары, Сокулук жана ал эмедин райондордун тургундары. Насыя алуу шарттары жөнөкөй, кызыккан тараптар А банк, Элдик банк жана Бакай банк аркылуу 1 миллион сомго чейин 8% менен 5 жылга насыя ала алышат. Ошондой эле жылытуу жабдууларын жеткирүүчү компаниялар үчүн өзүнчө кредиттик терезе каралган. Алар системаларын жеткирүү жана орнотуу үчүн жылдык 10% менен 60 айга чейин 5 миллион сомдук каржылоо тарта алышат. Жеке тараптарга эми негизги документтердин бири бул албетте паспорты, маянасын же болбосо башка финансы булагын жана анын өлчөмүн көрсөтө турган документтер талап кылынат. Компанияларга болсо юридикалык жактан түзүлгөн документтери, андан тышкары финансы жагынан документтери, анын баарын кененирээк биздин филиалдардан билсе болот. Заманбап жылытуу системасын орнотуп, учурда пайдаланып жаткан Арашан айылынын тургуну Аслан Токтобеков жабдуунун өзгөчөлүктөрүн айтып берди. Бул технология электр энергиясын өтө аз керектеп, үйдү жылытып гана койбостон, ысык суу менен камсыз кылат. Ал тургай жайдын аптаптуу күндөрүндө кондиционердин милдетин аткарып, бөлмөнү салкындатат. Эң негизгиси эч кандай түтүн, күл жана көмүр ташуу түйшүгү жок дейт каарманыбыз. Сентябрь айында 25-жылы орноттурдум. Азыр март айы 26-жылга кошкондо ошондо 6 ай болот. 6 айдын ичинде 25 000 сом төлөдүм. Мына ачык айтайын. Бунун ичинде үйдүн светтери бар. Анан мына ысык суу, отопление баары кошулуп 25 000 сомго чыкты. Аябай үнөмдүү. Кошуналардан сурасам, айына 5 тонна жагып атабыз дейт. Мына моянда контроллер турат мынакей. Келесиң, маякта режимди басасың. Режимди басып, отоплениени өчүрүп койсоң болот мынакей. Телефон менен эле приложенияга кирип туруп эле умный дом деген бар. Ошого кирип туруп эле ошо менен эле башкарып койгом. Кадимкидей эле батареялар теплый пол эмес мынакей. Мына кармап көрсөңүз, мына. Үйдүн баары эле ошондой. Ысык суу дагы келет. Вот горячая вода. Пошла. Айта кетсек, толук маалыматты жогоруда аталган банктардын сурап билүү борборлорунан же кеңселеринен алууга болот. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сумралиев, регион, Бишкек.